Biz hiç kaçan bay olmayız. Ne için? Kaçan bay bolabız siz menen bizdin. Uşul kiрешебизден чыгашабыз az болгондо да. Bir adamдын kiрешеси bir жерде, а чыгашасы 10 жер. Ал кантип бай болот? Ал эч качан бай болбойт. Ажылыкка, умралыкка барасызбы? Ал дагы жөнөкөй болсун. Ыйык шаарларга, ыйык жерлерге барып келдиңиз. Алла үчүн келгенден кийин ушунча менин ажылыкка баргандан кийин, умрага баргандан кийин элдерге ушунча тамак беришим керек. Ушунча нан, ушунча кой, ушунча тамак аш, ушунча элдер чакырылсын. Ажылыкта жүрүп элге алдын ала элдерди чакырып жатат да. Ажылыгы бүтө элек, али умрасы бүтө элек. Ибадат үчүн барган ал жакачы. Ошондуктан канча адамдар умрага бара албай жатат сиздин себебиңизден. Сиздин себебиңизден. Эгер сиз жөн эле барып, жөн эле келгениңизде, килем төшөп олтурбай, жөнөкөй кылып, пайгамбар алейхиссалам сүннөтүн амал кылып, иннал базатата минал иман, жөнөкөйлүк ыймандан деген. Сиз жөнөкөйлүккө келгенде, анда эч кандай ысырап кошулук болмок эмес да. Анда көп адамдар умрага бармак, көп адамдар жакшы иштерди кылмак, ажылыкка бармак. Азыр элдер умрага баргысы келбейт да. Эмнеге? Кээ бир жергелерде да. Умрага барсам мен умрага баргандан дагы 10 эсе, 5 эсе чоң расходко түшөм. Элдин тамагын жеп алган мен элге беришим керек. Элдин тамагын жеп алган мен элге беришим керек. Кандай оор жашоо болчу? Мындай дин жок. Мындай дин жок. Жөнөкөй болуш керек. Биздин тоюбуздагы, жаназабыздагы, жана башкасы менен биздин жашообуз жөнөкөй болсо, Аллах Таалага ошол жөнөкөйлүк жагат да. Ысырапкорчулукка менен биз жол бербейли. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге ушундай таалимдерин берип кетти. Жалпы элдин ушул ысырапкорчулук эмнеде болуп жатат? Ысырапкорчулук тойдо болуп жатат. Ушул биздин эле жашоодо, учурда ушундай пайгамбар алейхиссаламдын сахабалардын жашоосуна окшотуп, тойлорун дагы туура Аллага жага тургандай кылып өткөргөндөр бар да. Өтө эле жеңил. Анын жол жобосу мындай. Жеңил эле жол ашып берди. Ортодо эч кандай ысырапкорчулук болгон жок. 2 жаш үйлөнөт. Той бүткөндөн кийин экөө тең Россиялайт да. Тиричилик кылып 500 000 карызга батып калат. Экөө үйлөндү. Эми карасаңыз, тойдо үйлөнгөндөн эртеси, тойдун эртеси бар да. Жашаш керек алар жаштар. Алардын эч бир шарттары жок. Жашоо условиялары жок. Үй жайы жок алардын. Эми эле үйлөнгөн. Эми ошолордун экөөсү тең Россиялап кетип калды. Ошого биз себеп болдук. Тойдо эч кандай ысырапкорчулук кылбай эле, кимдеги мен элдерге көрүнөйүн деп той кылган болсо, кымбат көптөгөн акчаларды иштеткен болсо, башкалар ошонун себебинен мен той кыла албадым, мен ушундай акчага жеткенде мен той кылам деп күнөө иштерге батты, кредит алды, жана башка канча кыйынчылыктарга батты, күнөө иштерге батты, жаман иштерге басты. Эми жанагы жол көргөзгөн инсан бардыгынын күнөөсүнө жооп берет да. Жол көргөзгөн инсан бардыгынын күнөөсүнө жооп берет да. Сиздин тоюңуз деп башкалар той өткөрө албай калды. Сиздин тоюңуз жөнөкөй болгондо алар андай кылбайт эле. Көрдүңүзбү? Биз жамандыкка себеп болуп калдык. Пайгамбар алейхиссалам тою кандай болгон? Биз пайгамбарыбыздан да артыкпызбы? Тойду эмне ушунчалык ысырап кылышыбыз керекпи? Биздин андан башка кажетибиз жокпу? Андан көрө жаштарга жардам бербейлүү, көмөк көргөзбөйлүү аларгачы? Той болсун, пайгамбар алейхиссалам көргөзгөндөй болсун. Жөнөкөй болгон, той жөнөкөй болуш керек. Качан тойлорубуз жөнөкөйлүккө келет, ошондо сиз менен бизге Аллахтын жардамы келет да. Ысырапкорчулук болбосочу. Абдурахман бин Ауф деген сахабага пайгамбарыбыз Медина шаарына жолугуп калды. Тойдун максаты эмне? Элдерге билдирүү. Ушул адам үйлөндү, элдер билсе болду аны. Bir koy menен өткөрүп кой дейт. Абдурахман бин Ауф сахаба эң бай сахаба болгондо. Демек тойлорубузду жөнөкөй кылайлы, ысырап кылып чача бербейли. Ысырапкорчулуктан толугу менен сиз менен биз тобо кылайлы да. Бишкектин өйдө жагында айылында турган бир Али шейх деген bir улуу инсан өткөн жаназасы эсимден кетпейт. Жаназасы абдан сонун болгон. Ичалык эл көп дейт. Ошол жаназа окула турган жерде жаназа окулду дейт. Барды дагы элдер кайра тарап кетишти дейт. Мен андайды көргөн эмесмин. Бул өтө сонун экен дейт да. Эт асып, казан жагып, ошентип кыйналып, машакат кылып, ал жерде бир кайгы болуп жатса, кыжалат болуп жатса, балдары жетим калып жатса, анан биз ошолордун үйүндө устакан талашканыбыз, анын үйүндө тамак күткөнүбүз бул жакшы эмес экен деп ошол ушунчалык ыраазычылыгын билдирди. Кана эми жаназалар ушундай жөнөкөй болсун дейт да. Тойлор жөнөкөй болсун, жаназалар жөнөкөй болсун. Кыскасы биздин айыл, биздин эл түшүнүктүү болуп калды, динди түшүнүп калышты, жашоолорубуз жеңил болуп калды, жыргап калдык деп темеле ушунчалык ыраазы болуп айтып жатат да. Биз эч качан бай болбойбуз. Эмне үчүн? Качан бай болобуз? Сиз менен биздин
ушул кирешебизден чыгашабыз аз болгондо да. Бир адамдын кирешеси бир жер да, а чыгашасы 10 жер. Ал кантип бай болот? Ал эч качан бай болбойт. Ойлоп көрсөк, киреше бир жерден чыгаша 10 жака болуп жатпайбы? Ал кантип бай болот алчы? Ал өмүр бою карыз болуп кыйналып жүрөт. Ошондуктан ысырапкорчулукка менен биз жол бербейли. Ысырапкорчулук кылбайлы. Аллах Тааланын неаматтарын кадырлайлы дагы, ысырап кылбай, туура жака, жакшы жака иштетейли. Ошондо Аллах Таала менен бизге байлыктын эшиктерин ачат. Аллах Таала жашообузду оңдойт ошондочу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге ушундай таалимдерин берип кетти. Биздин азыр учурда жалпы элдин ушул ысырапкорчулук эмнеде болуп жатат? Ысырапкорчулук тойдо болуп жатат. 2 жаш биригиш керек. 2 жаш бактылуу жашаш керек. Эми ошол 2 жаштын бактылуу болушун эмне кылыш керек десе, 2 жаштын максаты бир болуш керек. Бирөө динди тандады, а бирөө дүйнөнү тандады. Алардын башы эч качан бирикпейт. Максат бир болуш керек. Али радиаллаху анхунун максаты Алла эле акырет эле. Фатима радиаллаху анханын да максаты ошол болгон. Ошондон алардын тойлору жөнөкөй болгон. Алардын тойлору дагы хидаятка себеп болгон. Кыйынчылык эч кимге жараткан эмес, туудурган эмес да. Эң жакшы той болгон алардын тойлоручу. Жөнөкөй болгон. Алардын максаттары бирикти. Алланы табыш керек, бири-бирине жардам берип, ошентип Аллах Тааланын ыраазылыгына жетишти да. Эми 2 жаш үйлөнөйүн деп турат. Максаттары бир, экөө тең Аллахты тандады, акыретти тандады. Эми сиз менен биз аларга жардам берели. Кантип жардам беребиз? Ушул биздин эле жашоодо, учурда ушундай пайгамбар алейхисаламдын сахабалардын жашоосуна окшотуп, тойлорун дагы туура Аллага жага тургандай кылып өткөргөндөр бар да. Өтө эле жеңил. Анын жол жобосу мындай. Мисал ала турган болсок, куда сөөк. Бир жактан аталар 5 куда, апалардан 5 байбичелери. Андан сырткары экинчи тараптын дагы ошентип аталар, апалар келди, чогулду, бир кой сойду дагы ошол жерден той өткөрүп баталарын берди. Эми ошентип туруп алар жашоосун баштап кетти да, аларга жол ачып берди да. Жеңил эле жол ачып берди. Ортодо эч кандай ысырапкорчулук болгон жок. Алар келди дагы жакшы дасторкон жайып, бири-бирине батасын берди, баласына батасын берди. Эми алардын жашоосу башталды. Аларга жардам болду да. Көрдүңүзбү? 2 жаш үйлөнөт. Той бүткөндөн кийин экөө тең Россиялайт да. Тиричилик кылып 500 000 карызга батып калат. Экөө үйлөндү. Эми карасаңыз, тойдо үйлөнгөндөн эртеси, тойдун эртеси бар да. Жашаш керек алар жаштар. Алардын эч бир шарттары жок. Жашоо устоялары жок. Үй жайы жок алардын. Эми эле үйлөнгөн. Эми ошолордун экөөсү тең Россиялап кетип калды. Бирөөсү түнкү сменада, бирөөсү күндүзгү. Эми алардын жашоосу кандай болду? Алар качан жолугат аларчы? Ошентип кантип ынтымак пайда болот? Экөөнүн жашоосу 2 башка болду. Ошого биз себеп болдук. Тойдо эч кандай ысырапкорчулук кылбайлы. Кимдеги мен элдерге көрүнөйүн деп той кылган болсо, кымбат көптөгөн акчаларды иштеткен болсо, башкалар ошонун себебинен мен той кыла албадым, мен ушундай акчага жеткенде мен той кылам деп күнөө иштерге батты, кредит алды, жана башка канча кыйынчылыктарга батты, күнөө иштерге батты, жаман иштерге басты. Эми жанагы жол көргөзгөн инсан бардыгынын күнөөсүнө жооп берет да. Сиздин тоюңуз деп башкалар той өткөрө албай калды. Сиздин тоюңуз жөнөкөй болгондо алар андай кылбайт эле. Көрдүңүзбү? Биз жамандыкка себеп болуп калдык. Ошондуктан биздин тойлорубуз жөнөкөй болсун. Пайгамбар алейхисалам тою кандай болгон? Эң жакшы тою, эң мындайча айтканда акча көп сарпталган тою канча болгон десе, 1 кой болгон экен да. 1 кой эң чоңу. Биз пайгамбарыбыздан да артыкпызбы? Тойду эмне ушунчалык ысырап кылышыбыз керекпи? Биздин андан башка кажетибиз жокпу? Андан көрө жаштарга жардам бербейлүү, көмөк көргөзбөйлүү аларгачы? Жөнөкөй кылып тойлорду ысырап кылбай өткөргөндөр да бар учурдачы. Ошентип пайгамбар алейхисаламдын жашоосуна амал кылгандар бар. Той болсун пайгамбар алейхисалам көргөзгөндөй болсун. Кээде пайгамбар алейхисаламдын шарты жок болгон учурда, үйлөнгөн учур келип калды. Пайгамбар алейхисалам кимде эмне болсо алып келсин деди. Бирөөсү суусун, бирөөсү курмасын алып келди дагы, той бүтүп калды. Жөнөкөй болгон. Той жөнөкөй болуш керек. Качан тойлорубуз жөнөкөйлүккө келет, ошондо сиз менен бизге Аллахтын жардамы келет да. Ысырапкорчулук болбосочу. Абдурахман бин Ауф деген сахабага пайгамбарыбыз Медина шаарына жолугуп калды. Анан караса бир кичине бир нерселер жалтыр-жултурлар жабышып калыптыр да. Анан сурады, "Эмне үйлөндүң беле Абдурахман?" десе, "Ооба" деди.
Жакшы болсун, берекелүү болсун, батасын берди. Баракаллаху лак ва алейк ва жамаа байнакума фи хойрин. Экөөнүн жашоосуна дуаларын, баталарын берди дагы. Анан пайгамбар алейхиссалам аулим би олау бишат. Бир кой болсо да колуңда болсо, той берип кой дейт. Тойдун максаты эмне? Элдерге билдирүү. Ушул адам үйлөндү, элдер билсе болду аны. Bir koy menen ötkөрүp кой дейт. Абдурахман бин Ауф сахаба, эң бай сахаба болгондо. Демек тойлорду жөнөкөй кылайлы, ысырап кылып чача бербейли. Чача турган болсок, жакшы садакаларга, жакшы муктаж адамдарга чачайлы. Ысырап кошулуктан толугу менен сиз тобо кылайлы да. Ысырап кошулукка жол бербейли. Бир өзүбүздүн эле арабызда Бишкектин өйдө жагында айылында турган бир Али шейх деген bir ulu insan ötkön, Allah жолуна өтө көп чыккан, элге жерге өтө көп пайдасы тийген, жөнөкөй адам болгон. Ошол адамдын бир айылдашына жолугуп калдым. Анан сүйлөшүп олтурсам, айтат, кандай сонун дин? Дин абдан жагат мага. Өзү эми эле динге кирип, эми эле динге жакындап турган жигит экен. Анан Али шейхтин жаназасы эсимден кетпейт. Жаназасы абдан сонун болгон. Ичалык эл көп дейт. Ошол жаназа окула турган жерде жаназа окулду дейт. Барды дагы элдер кайра тарап кетишти дейт. Мен андайды көргөн эмесмин. Бул өтө сонун экен дейт да. Эт асып, казан жагып, ошентип кыйналып, машакат кылып, ал жерде бир кайгы болуп жатса, кыжалат болуп жатса, балдары жетим калып жатса, анан биз ошолордун үйүндө устакан талашканыбыз, анын үйүндө тамак күткөнүбүз бул жакшы эмес экен деп, ошол ушунчалык ыраазычылыгын билдирди. Кана эми жаназалар ушундай жөнөкөй болсун дейт да. Тойлор жөнөкөй болсун, жаназалар жөнөкөй болсун. Ажылыкка, умралыкка барасызбы? Ал дагы жөнөкөй болсун. Ыйык шаарларга, ыйык жерлерге барып келдиңиз. Алла үчүн. Келгенден кийин ушунча менин ажылыкка баргандан кийин, умрага баргандан кийин элдерге ушунча тамак беришим керек. Ушунча нан, ушунча кой, ушунча тамак аш, ушунча элдер чакырылсын. Ажылыкта жүрүп элге алдын ала элдерди чакырып жатат да. Ажылыгы бүт элек, али умрасы бүт элек. Ибадат үчүн барган ал жакачы. Ошондуктан канча адамдар умрага бара албай жатат сиздин себебиңизден. Эгер сиз жөн эле барып, жөн эле келгениңизде, килем төшөп олтурбай, жөнөкөй кылып, пайгамбар алейхиссалам сүннөтүнө амал кылып, иннал базатата минал иман, жөнөкөйлүк ыймандан деген. Сиз жөнөкөйлүккө келгенде, анда эч кандай ысырап кошулук болмок эмес да. Анда көп адамдар умрага бармак, көп адамдар жакшы иштерди кылмак, ажылыкка бармак. Азыр элдер умрага баргысы келбейт да. Эмнеге? Кээ бир жергелерде да. Умрага барсам, мен умрага баргандан дагы 10 эсе, 5 эсе чоң расходко түшөм. Элдин тамагын жеп алгам, мен элге беришим керек. Кандай оор жашоо болчу? Мындай дин жок. Жөнөкөй болуш керек. Биздин тоюбуздагы, жаназабыздагы, жана башкасы менен биздин жашообуз жөнөкөй болсо, Аллах Таалага ошол жөнөкөйлүк жагат да. Аллах Таала баардыгыбызга ынсап берип, ысырап кошулуктан сактанып, жана байлыгыбызды туура жакка иштетип, садака кылып, жакшы иштерди кылып, андан көрөчү. Көп жакшы иштерди кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Жана Али шейхтин айылдашы айтат, бизде жаштар чогулдук дейт. Ушундай той аш кылам, антем дегендерге кызыктырып, өзүбүз эле, өзүбүздүн курукта эле, өзүбүздүн жамаатыбызда эле, андан көрө мына мечитти ушунча жылдан бери мечиттибиздин шарты туура келбейт. Алла жолуна келгендер үшүп калат кышында. Ошого шарт түзөйлү, дарат алганга мүмкүнчүлүк жок. Ошентип сиз менен биз өз хажеттерибизди бүтүрүп атабыз. Бейтапканаларыбызды оңдоп атабыз. Кыскасы биздин айыл, биздин эл түшүнүктүү болуп калды. Динди түшүнүп калышты. Жашоолорубуз жеңил болуп калды, жыргап калдык деп. Темеле ушунчалык ыраазы болуп айтып жатат да.